Билим министрлиги тарабынан республиканын бала бакчаларында бактылуу келечек, бактылуу балалык 1 айлык акциясы башталды. Бүгүн Борбордогу номер 25 бала бакчада аталган акциянын алкагында ата-энелер менен биргеликте улуттук оюндарды ойноо, бирге сүрөт тартуу иш-чарасы орун алды. Биринчиден азыркы Кыргызстандын бардык өсүп келаткан жаш келечектердин майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү иш-чарага токтоло кетсек, бүгүн абдан жакшы деңгээлде өтүп атат деп ойлойм. Анткени биздин келечек муунга биз илгерки ойноп келаткан чүкө оюндары, улуттук оюндар, жоолук салмай сыяктуу, кыз кумай сыяктуу ушундай оюндарды ушундай кичинекей жаш жеткинчек кезинен өткөрүп турушса кубанат элек. Анткени биз кыргыз болгондуктан чүкө менен ойногонбуз. Бул чүкө ойногон адамдын тактыгына, тамайлыгына, кийин чоңойгондо аскерге барганда дагы, курал атканга дагы көптөн көп салымдары бар деп ойлойм. Ошондуктан улуттук оюндарды калтырбай өткөрүп турушса деп, сабак кылып киргизсе деп ойлойт элем да. Номер 25 бала бакча кыргыз тилинде тарбиялашкандыктан улуттук наркты, каада салтты да жеткинчектерге үйрөтүүнү колго алышкан. Аталары чүкө оюнунун, аркан тартыштын жол жобосун үйрөтүшсө, апалары унутта калып бараткан топташ оюнун үйрөтүп, балапандарга эртеңки майрамына утурлай майрам тартуулашты. Бүгүн аябай жакшы майрам болуп атат. Ушу балдарыбыз деп келдик. Баары абдан сонун. Ушу кыргыздын аябай улуттук сонун оюндар ойнолуп атат. Ушуну биздин бул культурабыз. Анан ушуну биздин келечек муундарга да өткөзүп берген абдан жакшы. Балдар билип, мисалы үчүн топташ оюндары, чүкө оюндары ойнолуп атат. Ушунун баардыгы биз өзү кыргызбыз да, ушунун баарын ушинтип калтырсак, бир муундан муунгачы аябай жакшы деп эсептейм. Андан соң кичинекей тестиерлер ата-энелерине чакан концерттик программа тартуулашып, музыка сабагынан берген эже үйрөткөн бийди бийлеп ырырдашты. Бул жаңы ачылган бала бакча 280 балага ылайыкташылган. Дегени менен учурда 420 бала тарбияланууда. Мекемеде дээрлик бардык шарт каралган. Ички жасалгалары нукура кыргыз тилинде, ойноочу, бийлөөчү, машыгуучу жана музыка бөлмөлөрү өз-өзүнчө бар. Бала бакчадагы балапандар электрондук каттоодо туруп ачылары менен кабыл алынышкан. Бүгүнкү күндө дагы 300дөн ашык жеткинчек кезекте турат. Балдардын коргоо күнүнө арналган 1 айлык жарыяланганда, ошонун негизинде бүгүн балдар менен бактылуу балалык, бактылуу келечек аттуу айлыктын негизинде ошо иш-чара өткөрдүк. Ата-энелер менен биргеликте сүрөт тартуу, анын ичинде ошо мен үй билем, бактылуу мен үй билем аттуу сүрөт тартуу акциясы өттү. Бардык электрондук кезектин негизинде келген, анын ичинде дагы жеңилдик менен кирген балдардын да саны ошо 420 толуктап турат. Кезек күтүп аткандардын саны дагы 320дай бала кезекте турат. Моореке июнда бизде даярдоо тайпасы бала бакчаны бүтөт, мектепке даярдык тайпасы бар, алар мектепке кетишет. Жаңы окуу жылына карата дагы 2 кенже топ балдарды кабыл алабыз, 80 бала. Учурда номер 25 бала бакчада 12 тайпа бар. Кенже, орто жана улук топ болуп бөлүнүп, ар биринде 40 бала 3төн тайпага бөлүнгөн. Ал эми алдыда улук топ мектепке узатылып жаткандыктан жаңы окуу жылына дагы 80 баланы кабыл алганы турушат. Нурай Кайратова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.